жылы Ош округу түзүлөт. Ага катар округдук газеталарды уюштуруу жөнүндө тиешелүү партиялык документтер кабыл алынат. Газетанын биринчи саны 1938 жылы 14 октябрда Кыргызстан большевиги аталышында жарыкка чыккан. Ал эми 1940 жылы анын аталышы өзгөрүп, Ленин жолу газетасы деп аталып калат. Союз мезгилиндеги Ленин жолу аталышы 1991 жылы Ош жаңырыгы деп өзгөргөн. Газетабыз жарык көргөндөн бери улуу ата мекенде согуш болду. Андан кийин СССР мамлекетибиз согуштан кийин калыптандыруу иштери жүрдү. Андан соң мына чоң держава СССР кыйрады. СССР кыйраган соң мына эгемендүү мамлекет болуп 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасы эгемендүү болуп жарыяланган биздин эгемендүүлүк майрамыбыз. Ошол эле кезде биздин Кыргызстан большевиги газетабыз кийин Ленин жолу болуп өзгөргөн. Эгемендүүлүк алганыбыздан кийин Кыргызстан большевиги Ленин жолу деген аталыштардан Ош жаңырыгы болуп өзгөрдү. Бүгүнкү күндө заманбап Кыргыз Республикасындагы басылма катары газета түрүндө жарык көрүп жатат. Интернет сайттарда өзүнүн сайты бар. Газета биринчи уюшулганда 3000 нуска менен басылып чыккан. Кийин бул көрсөткүч 80-90 миң нусканы чапчыган. Штат боюнча 13 кишинин ордуна кадр жетишсиздигинен улам 9 адам гана иштеген. Газетанын биринчи санында Кызылкыядагы жал, Сүлүктүдөгү номер 4 шахтанын забойчулары жана Ош шаарындагы жибек комбинатынын стахановчуларынын жигердүү иштери тууралуу макалалары жарыяланган. Гезит чыгаруу аябай түйшүктүү эмгекти талап кылат билинбеген менен, бирок биз ошол түйшүккө көнүп, ошол түйшүктүн баарына чыдап, Ош жаңырыгында иштеп жүргөнүмө мен сыймыктанамын. Быйыл мына Ош жаңырыгыбыздын 85 жылдыгын өткөрүп жатабыз. Кылымга тете тарыхы бар гезитибиздин юбилейи менен баардык кесиптештеримди куттуктап кетем. Ош жаңырыгында көптөгөн башы көрүнгөн журналисттер, чыган жазуучулар иштеп кетишкен. Ооматтуу Ош жаңырыгымын мындан бул жакка дагы өмүрү узун болсун. Кесиптештериме бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун 1945 жылдын 5 майындагы жарлыгы менен газета Ардак грамота менен сыйланган. Ошондой эле эмгекчилерди агартуудагы көп кырдуу иштери жана 10 миң санынын чыгышына байланыштуу Кыргыз СССР Жогорку Советинин Ардак грамотасы менен экинчи жолу сыйланган. Биз мисалы газетанын 40 жылдагы архивдеги материалын таптык да. Ошондо баягы латинца менен чыккан жазылган гезит экен. Тим эле мындай баа жеткис байлыкты алчы. 40 жылдагы чыккан гезитке жарыяланган материалдарды көрүп отурсаң бир тарыхтын кандай бир немесине барып калгандай болуп калат экенсиң да. Ошон үчүн газета келечектеги азыркы учурдагы газета келечекке иштеп атат да. Азыр 50 жыл өткөндө, 100 жыл, 300 жыл өткөндө азыркы биздин газеталардын сандарын алып алып туруп, келечек муунубуз бизди ошол кандай экендигин көрүшөт да. Биз азыр ошол келечек үчүн иштеп атабыз. Облусубуздун турмушун, социалисттик мелдештин жүрүшүн кеңири чагылдырып, эмгекчилерди мамлекеттик планды, социалисттик милдеттенмелерди ийгиликтүү орундатуу үчүн болгон күрөшкө активдүү мобилизациялоодогу уюштуруучулук иштери үчүн СССР жана Кыргыз СССР журналисттер союзунун дипломдору, Ардак грамоталары менен бир нече жолу сыйланган. 1978 жылы Ленин жолу газетасы СССР эл чарба көргөзмөсүнө коюлуп, экинчи даражадагы диплом менен сыйланган.